Арбаңыздар. Менин атым Раушан, мен психологмун. Бүгүн биз апатия жөнүндө сиз менен сүйлөшөбүз. Эгер сизге эч нерсе кубаныч алып келбесе, эгер сиз жөн эле төшөктө жатып, эч нерсе кылгыңыз келбесе, башка эч кандай каалоолоруңуз жок болсо, анда бул видео сиз үчүн. Бүгүн биз апатия жана анын белгисиз себептери жөнүндө сөз кылабыз. Бул видео менин каналымдагы башка видеолордой эле психикалык жана дени сак адамдар үчүн арналганын тактап койгум келет. Ошондуктан эгер сиз депрессия же башка оорулар жана психикалык бузулуулар бар деп шектенсеңиз, анда сураныч дарыгерлерге кайрылыңыз. Эми болсо апатия деген эмне? Мен бул сөздү мындай күнүмдүк мааниси жөнүндө айтып берейин. Мисалы кимдир бирөө мен апатия адамын дегенде, алар эч нерсе каалабай, эч нерсе аларга кубаныч алып келбей турганын, алар эмоционалдык жактан жабык болуп турганын билдирет. Жана эң негизгиси, мен апатия адамын, бул адамдын энергиясы жок экенин билдирет. Эми келгиле ошол энергия каяка кетет экенин аныктайлы. Апатиянын негизги эки себеби бар. Биринчиден, энергиянын көбү ички карама каршылыктарга кетет. Ички карама каршылыктардын түрү көп. Мисалы эң кеңири тарагандарынын бири кылууга тийишмин жана кыла албайм дегендин ортосундагы карама каршылык. Мисалы мурунку видеолордо сүйүктүү айгүлүбүз өз бизнесин, сулуулук салонун ачууну пландап жатат. Бизнеси жок болсо дагы баары жакшы болуп жаткандай. Айгүл эң сонун адис, аны жумушта баалайт. Бирок айланасындагылар аны чоң ийгиликтерге жетишет деп күткөндөй. Анан Айгүл өз бизнесин ачышы керек деген ойго келет. Муну ойлогондун өзү Айгүлдү кубанычка эмес, чарчоого алып келет. Салонду ачуу үчүн канча эмгек талап кылынары жөнүндө миңдеген ойлорго чөмүлө баштайт. Ал муну көтөрө албай турганын, колуна келбей турганын сезе баштайт. Ошентип мен муну кылууга тийишмин жана муну кыла албайм дегендердин ортосунда карама каршылык пайда болот. Бирок бул карама каршылыкты башка ички карама каршылык менен алмыштырса да болот. Адатта алар айлана чөйрөдөн кандайдыр бир чоң талаптар жана бул талаптарды канааттандыра албагандык менен байланыштуу. Чындыгында бул адамдын өзүнө болгон талаптар. Бирок ал талаптар адамга айлана чөйрөдөн келгендей сезилет. Бул каалайм жана кыла албайм дегендин ортосундагы карама каршылык эмес. Кылууга тийишмин жана кыла албайм дегендин ортосундагы карама каршылык экенин эске алыңыз. Анткени чыңалуу жана карама каршылыкты жараткан нерсе бул кылууга тийишмин. Ички карама каршылыктар биздин энергиябыздын көпчүлүк бөлүгүн сарптайт. Анткени ал биздин психикабызга байланган жана ар дайым биз менен болот. Активдүү эмес, бирок фондо. Бул биз мындай колубузду бирдей күч менен ар кандай багытка тарткандай болобуз. Колдорубуз оңго да, солго да жылбайт, бирок абдан чарчайт. Ошондуктан ички карама каршылыкты чечүүгө аракет кылыш керек. Ошону кандай кылабыз? Эми биринчиден карама каршылыкты өзүңүз уга тургандай жөнөкөй сөз менен айтыңыз. Экинчиден, кылууга тийишмин дегениңизди жана мүмкүнчүлүктөрүңүздү салыштырыңыз. Кылууга тийишмин дегениңизди жасай аларыңыз канчалык реалдуу? Үчүнчүдөн, кылууга тийишмин дегениңизди чындыгында жасай ала турган нерсеңизге ылайыкташтырыңыз. Мисалы, биздин сүйүктүү айгүлүбүздүн окуясында ал өзүнүн сулуулук салонун ача албайм деп чечиши мүмкүн. Бирок ал кичинекей 3 бөлмөдөн баштаса болот. Ал жерде ал кардарлар менен иштешип, сулуулук салонун ачуу үчүн тажрыйба топтойт. Эми апатиянын башка себеби бул
басылган агрессия. Жашоо үчүн биз агрессияны билдиришибиз керек. Максаттарга жетүү, бул дүйнөдө өзүбүздү көрсөтүү, каалоолорубузду канааттандыруу — бул баары агрессиянын энергиясы. Ал тургай жөн гана эле туруп туруу же бир нерсе кылуу, мунун баары агрессиянын энергиясы менен жасалат. Агрессиянын көптөгөн функциялары бар. Мисалы, ал сиздин чек-аларыңыздын бузулуп жатканын же белгилүү бир муктаждыктар бар экенин билдирет. Мисалы, кээ бир адамдар ачка болгондо абдан ачууланышат. Агрессиянын энергиясы сиздин жашооңузда пайдалуу болуш керек. Бирок аны агрессивдүү жүрүү турум менен алмаштырбашыңыз керек. Эгер сиз агрессияңызды бассаңыз, анда агрессиянын энергиясын дагы басасыз. Бирок агрессияны басуу үчүн сиз өзүңүздүн ички ресурстарыңызды да коротосуз. Бул көйгөй. Сиз агрессияңызды сырткы дүйнөгө кетишине жол бербей, тескерисинче аны ичиңизде кармап, баардык ички энергияңызды ошол жерде жумшайсыз. Ошондуктан апатия да болот. Эми ошол басылган агрессия менен эмне кылса болот? Эми биринчиден, сиздин агрессияңыз бар экенин мойнуңга алыңыз. Сизди кыжырлаткан адам менен талашып тартышпаңыз. Аны жөн эле өзүңүзгө айтыңыз. Ооба, бул адам мени кыжырлантат. Ошол адам мага келип бир нерсе сүйлөсө же кеңеш берсе, мен өтө ачуум кетет деп жөн эле өзүңүзгө эле айтыңыз. Моюнга алуудан кийин айрымдар өз чек араларын коргоону тандашат. Ал эми башкалар үчүн бул коркунучтуу же пайдасыз болот. Бул дагы тандоо. Агрессияңызды моюнга алганда сиз өзүңүз үчүн бир аз энергияны бошотосуз. Агрессия бизге коопсуздук сезимин берет. Анткени бул энергияңызды коргоого арналган. Бирок эгерде биз өзүбүз үчүн күрөшпөгөн, көптөгөн атүгүл анча чоң эмес кырдаалдар пайда болсо, анда биз өзүбүздү коргой албай тургандай сезебиз. Башкача айтканда, биздеги коопсуздук сезим психологиялык жана психикалык жыргалчылыгыбыздын негизи. Коопсуздук сезимиңиз жок болсо, анда башка нерселерди да каалай албайсыз. Осунан айтканда, апатиянын ушундай эң негизгиси эки себеби бар. Бул ички карама каршылыктар жана басылган агрессия. Ошолор менен иштесеңиз, анда апатия дагы кетет. Бирок сизде апатия бар болсо, же депрессия бар болсо, же башка оорулар, психикалык бузулуулар бар болсо, анда сиз дарыгерлерге кайрылыңыз, анализдерди тапшырыңыз, психолог менен иштеңиз. Мен болсо бул видео пайдалуу болду деп үмүттөнөм. Бул каналга катталыңыз. Ошондой эле профилдеги шилтеме аркылуу консультацияга жазылыңыз. Мен сизге ийгилик каалайм жана кийинки видеодо көрүшкөнчө.